Ой, саламатчылык, здравствуйте. Ой. Хорошенькие ребята, да? Да, Как такие зовут наши тебя? умницы. Усман? Ой, молодец. У тебя? Амангол? Амантур. Сколько им лет? По 8 лет им. По 8 лет, да? Маленькие еще. Маленькие. Еще мы по дошкольному воспитанию с ним занимаемся, с ними. Здравствуйте. 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 Как ваши дела? Играем. Хорошо. Учимся, занимаемся. Учитесь, да? Привет. Успеваете? Внимание. Мы Привет. стараемся. Как ваши дела? Как детские дела у нас? Хорошо, занимаемся. Занимаетесь, да? Да. А сколько им лет? Дети разного возраста, 12 есть, а Альбеку 17. 17 лет. Так, gelin ben bileklerim. Gel de mınak. Konfet, şokoladlar var. Детки, что надо говорить? Спасибо. Что надо сказать? Маня, спасибо. Спасибо. Говорите спасибо. Это завтрак. Гүлсайын ошондой завтрак берет. Бул обед. Бүгүн праздник, ошол үчүн биз мындай оливье бул. И эмес апельсин кетти. Күн сайын мындай салат в основном, капуста менен, сабиз менен. Бул полдник. Күн сайын же пицца, же булочки, же самсы ушундай. Это и ужин. Праздник үчүн эле ушундай кылып атасыңар да бүгүн. Праздник үчүн только чуть-чуть башкача салат, анан эмеси пошток. Апельсин пошток. Канча эмеге? Бир күндө канча сомго эме бересиңер тамак? 110 сом. Bir günde ballar 110 som. Bir günlük olmasa. 110 сомго анан ушуларды берип атасыңар баны. Bu olsa emez belki bu pomoştumuz var da. Jardamlayan. Negizi bunday kınırı. Jaka көп mine gelip jardam berip. Koşumça. Кошумча жардамга карабаш керек да, кошумча жардамга карабаш керек. Балдарга тамак жакшы бериш керек. Doğru. Эгерде балдарга жакшы тамакты берсек, мына ошондо ден соолугу болот. Ошондо тез чоңоёт, акыл эстүү чоңоёт дегенде. 110 сом болсо, канчанчы жылдан бери 110 сом? 15 yıldan beri. 15-жылдан бери. 7 жыл болупту, 110 сом. Андан бери канча инфляция өстү? Да, 110 сом болсо, сизге тапшырманда 2 эсе көтөрөсүз. 220 кыласыз. Bir jumanın içinde hükümetin oturumunu kılasız, uyuşturasız, sunuşunuz menен gelesiz. Bir jumadan keyin menin koluma 220 boldu degen, gününe 220 boldu degen toktomdun göçürmösүн beresiz. Жалпы канча эмеңиз бар сиздин деге республика боюнча? Bizde 16 var, internet var. 16 internet var, детдом. Бардыгы ушундай, бардыгы oralar плюс жанакы карлар бар bizde. Өкүн береги. Бүт барына питанияга көтөрөсүңөр 220. Неме боюнча канча бар? Мин образование. Мен образование боюнча бүгүнкү күндө 21 бар интернет. 21 интернет бар. Аларда количествосы канча балдар? Аларки 2800. 2800. Силердечи 2000? Бизде 2700. 2700, 2800. 5000 тегере экен, 5000, 5000 акча. Андан кийин дагы эмнеки да бар? Мен драфтыка 3. 3 бирен интернет бар алар. Бүт барына питанияга көтөрүлөт тамак. 2 саат көтөрүлөт тамак. Жарайбы? Мен кирсем. 110 эмес, 220. Андан 110го кантип тоет бир күндө? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 декабрда Чүй облусунун Москва районундагы Беловодск айылында жайгашкан Беловодск балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барды. Мамлекет башчысы социалдык стационардык мекеменин заманбап жабдуулар менен жабдылган жаңы имаратын көрдү. Ал социалдык мекеменин тарбиялануучуларынын тамак аш, окуу жана жашоо шарты менен таанышып, алардын сабактарына катышып, балдар менен баарлашып, жана аларга белектерди тапшырды. Тарбиялануучулардын тамак ашынын рациону менен таанышуу учурунда президент Садыр Жапаров балдардын тамак ашына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Күнүмдүк рацион балдардын өнүгүүсүнө, саламаттыгына жана иммунитетине таасир этет. Бизге аларды ар түрдүү, пайдалуу жана толук кандуу тамак аш менен камсыздоо зарыл, деди ал.
Мамлекет башчысынын суроосуна жооп берип, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев республиканын социалдык стационардык мекемелериндеги балдардын тамак ашына бир күндүк чыгымдын ченеми бир адамга 110 сомду түзөрүн билдирди. Садыр Жапаров учурда бөлүнүп жаткан сумма балдардын жана чоңдордун физиологиялык муктаждыктарын канааттандырууга зарыл болгон табигый тамактануу ченемдерине жооп бербей турганын белгиледи. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров Кудайберген Базарбаевка ыкчам түрдө өлкөнүн бардык социалдык мекемелеринде тамак аш үчүн бекитилген акчалай ченемди 2 эсе көтөрүү боюнча министрлер кабинетинин чечиминин долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Ошондой эле мамлекет башчысына тарбиялануучулардын чыгармачылыгы жана кол өнөрчүлүгү көрсөтүлдү. Президент Садыр Жапаров балдарды чеберчилиги жана чыгармачылык иштери үчүн мактап, социалдык мекеменин тарбиялануучусу кийизден жасалган сүрөттөрдүн бирин сатып алды. Андан соң ал психоневрологиялык социалдык стационардык мекеменин мугалимдери жана тарбиячылары менен жолугушуу өткөрдү. Садыр Жапаров мекеменин эмгек жамаатына баа жеткис эмгек үчүн ыраазычылык билдирип, алар аткарган иштин маанилүүлүгүн белгилеп, социалдык чөйрөнүн кызматкерлерин колдоо боюнча пландар тууралуу айтып берди. Негизинен 2022 жылы пландалып жаткан эмгек акыларды жогорулатуу маселеси жөнүндө ССМ кызматкерлери өз кезегинде мамлекет башчысына көңүл бургандыгы жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдиришип, ийгилик каалашты. Президент Садыр Жапаров ошондой эле Беловодск балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин директору Акылбек Асановго мекемеге финансылык колдоо иретинде 500 000 сомдук сертификат тапшырды. Саламатчылык. Кандайсыңар, жакшыбы? Кимдер жасайт муну колдон? Силер жасайсыңарбы? Же жекейлер жасайт? Балдар менен чоң. Qancha yoshlasisiz siz? 17 ga. Siz o'zingiz jasaysizmi shuni? Bular bilan qo'l o'ynashib jasab qayerga jo'natasizlar? Satasizlarmi? Qayerga olib chiqasizlar? Rынокка, Выставкаларга. Satıb alışa köşecekler abi. Biz de satıb alsak olur mu? Onu satıb alacağız. Ne? Kim? Adam kim? Ne var? Sen özünkü de ya bu. Бүгүн чоң майрам биз үчүн, бизге келип ушинтип куттуктап атканыңызга биз аябай ыраазыбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Бирок майыктардын пособиялары быйыл көбөйдү, биз ага аябай ыраазыбыз. Бирок ушул жерде иштеген сотрудниктердин, ушул жерде иштеген педагогдордун айлыктары аз. Ошого туура келбейт. Биринчи апрелден баштап көтөрүлөбүз. Ошону биз коллективдин атынан суранат элек. Ошону коллективдин атынан суранат элек. Bir kvartal içinde zapas alıp turalım deyip meni finansistler şöntüp meni ugavar deyip koştu. Atak 1 yanvardan deyip kıynav atıp mela. Negizi büdjetте akçağız bar emdigi жылы. Jete etçilerden zarplatınарды götürüyoruz. Sizlerdikin emez, barınıkın götürüyoruz. Muğalimlerdikin de götürüyoruz, büt barıtçağını götürüyoruz. Buna bugün baldardın nemesini gördüm, tamak aşın. Men gelet deyip jakşı kılıp koysanızlar gerek hem. Ötmüş kılıp. 300 somdun tamağını koyup koyupsınlar. Şunu günde verebiliriz. Anday yok da, jaşırıp ağıladı, açık aytkıladı. 110 somdun tamağı emez, men görgön tamağı. Ошон үчүн азыр 2 эсе көтөрүп берип атабыз. Көтөргүлө дедим, тапшырма бердим. 1 январдан баштап 220 сомго тамак бересиң балдарга. Балдардын ден соолугу тамактан болот да өзү. Жакшы питание болсо, баланын ден соолугу жакшы болот. Чыңалат, тез чоңоёт дегендей. Анан курсак ачып турса баланы кантип чоңоёт, кантип ден соолук болот. Анда эч качан биз балдардын ден соолугун оңдой албайбыз. Ошон үчүн ошол эле проблема бар. Башка эмне проблема? Бытовой проблема. Бүт жакшы, шарттарыбыз жакшы, бардыгы жакшы. Сизге да чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сизге бүт Кыргыз элинин үмүтү абдан чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Сизге ишенем. Рахмат ишеничиңерге. Ишеничти биз актайбыз. Ошол калаага таштап басып кетсеңиз актайбыз. Кур кол келген жокму? Кел. 500 000 сом келди.
Bilgilik sizlerden işinizler abdan zor. Men anı bilemin, antkeni mınday balдар menen işteşpin. Har bir ele çıday berbeyt, har bir ecek ağay çıday berbeyt. Rahmat sizlerge barыңыздар. Sizlerge de rahmat.